баштайбыз. Мен силерге бүгүн каалаймын билимдин тереңин, келечекке керегин. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз максатына жетсин демекчимин. Кана эмесе балдар, кайсы бактылуу окуучунун эмблемасынын артында каала бар экен? Ой Азамат, эмне деп турат? Бөлүмөз бирдикти бололу. Азаматсың дагы Алган билимиңиз жугумдуу болсун. Дагы кимде бар? сыртка билимдикке жетели. Азаматсыңар. Демек балдар, жакшынакай маанай менен бүгүнкү сабагыбызды ачты. Баштап алалы. Мисалы үчүн мен колумда эмне турат? Алма. Алма. Бул алма кандай алма? Кызыл. Алманын кандай түрлөрүн билесиңер? Жок, берчиңиздер. Кызыл, сары, жашыл, көк. Жакшы, сонун. Алма балдар кандай пайдасы бар? Жок, берчиң. Алмада цифр деген витамин бар. Ал каны аз болсо канды көбөйтүүгө жардам берет. Азаматсың. Дагы, Алмада А витамини бар. дагы. Алмада Сонусуңар. Балдар, мен ушул алманы жегиңер келдиби? Бөлүп бергим келип атат. Ушул алманы мен 4 топко бөлөйүн. Кана айткылачы, кантип бөлөм? Төрткө бөлөм. Эмне себептен? Кана Мустафа? Бияқта 4 парта турабыз да 4 4 топ турабыз, Азаматсыңар. Мен азыр ушул алманы 4 топко бөлөйүн. Айсы. Стердин топко кимге берейин? Анда мен эмне кылдым? 4 топко бөлдүм. Эми карап тургула. Мен ушул алманын канча бөлүгүн биринчи топко бердим? Тек сиз сүйлөчү. 4төн 1 бөлүгүн. Канчасын бердим? 4төн 1 бөлүп. Азаматсыңар силергечи? 4төн 1 бөлүп. Силергечи? 4төн 1 бөлүп. Азаматсыңар. Балдар, мен ушул алмаларды топтоп алгым келип атат. Эмне кылып атам мен? Топтоп бириктирип атам, карагыла. Эмне болот эми ойлордо, эмне пайда болду кайрадан? Бир бүтүн алма болду. Биз азыр эмне кылдык? Коштук. Эмнелерди коштук? Алмалардын эмнелери? Бөлүкчөлөр. Азаматсыңар, карагыла анда. Бул канча бөлүкчө эле? 1 бөлүкчө. А булчу? Анда карайбыз. Канча 4төн 1 бөлүкчө бар экен? Демек 4төн 1ден 4төнү кошкондо канча болот экен? 1 бүтүн алма. Азаматсыңар. Балдар, кандайчы анда? Мен ушул алманын бирөөсүн Адылга берейин. Менде канча калды? 3 бөлүк калды. Азаматсыңар. Демек балдар, биз ушул бөлчөктөр менен болгон амалдардын бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү деген теманы бүгүн үйрөндүк. Биринчи тапшырманы берейин. Ушул тапшырмада сандар турат. Дал келтиребиз. Экинчи топ силердин тапшырмаңар. Үчүнчү топ силердин тапшырмаңар. Төртүнчү топ силердин тапшырмаңар. Дал келтиребиз. En son atladın kızım. Son kaçtın. Azamatsın. Aybike, bu senin. İkinci
Nurзат сага бул. Айседе, бул сага. Бүгүнкү өтө турган чырмабыздын аты бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Азаматсыздар, биз бүгүн тепек сабагыбызда бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууну, кемитүүнү жана аларды турмушта пайдаланууну үйрөнөбүз. Башкача айтканда, кандайдыр бир акчаны эгүү үчүн, кандайдыр бир буюмдарды колдонуу үчүн пайдаланууну үйрөнөбүз. Жана топ менен иштегенди үйрөнөбүз. Бири-бирибиздин оюбузду, пикирибизди сыйлаганды үйрөнөбүз. Жакшы, сонукан. Тартипти сактоо. Мустафа. Сабакты кут коюу. Азамат. Айбике. Тазалыкты сактоо. Жакшы, сонун. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен баалоону билип алалык. Эгерде балдар ким бардык суроолорго жооп берип, бардык мисалдарды туура чыгарып, сабак активдүү катышкан болсоңор, анда 5 деген баа коебуз. Эгерде топ менен иштөөдө, мисалдарды чыгарууда кичине катачылык кеткен болсоңор, бирок сабак активдүү катышкан болсоңор, анда 4 деген баа коебуз. Эгерде балдар бардык мисалдарды чыгарууда ката кетирип, сабакка көңүл бурбай, топ менен иштөөдө кыйналган болсоңор, анда 3 деген баа коебуз. Силерге 1 литр суу берилген. Ушул сууну бирдей өлчөмдө стакандарга коясыңар. Жана 2 стаканды кандайдыр бир түс менен боёгула. Жана ушул жерден пайда болгон бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү байланыштырып мисал түзөсүңөр. Баштадык. Кандай балдар, силер бакчаларга эмне өстүрөсүңөр? Гүл, дагы будай, гүлүч, жүгөрү, маш. Баштадык эмесе, кантип өстүрөсүңөр көрөйүн. Урматтуу окуучулар, кайсыл топ ишин бүткөн болсо, мага белги бересиңер. Ой азаматтар, ким бүттү? Ой азаматтар. Ой азаматтар, биринчи топ силер кайттыңар, бүттүңөрбү? Ой азаматтар. Биздин топко 1 бүтүн ашкак берилди. Биз аны 4 бөлүккө бөлүп алдык. Ар бирибизге 4төн 1 бөлдүк. 4төн 1'di koşuyoruz, 4 jolu 1, 4tön 1'ge koşuyoruz, 4tön 3'tü 1 bolur, 4tön 3'tü kemitemiz, 4tön 1'ge, 4tön 2'ge çıkar, 4tön 2'ge koşuyoruz, 4tön 2'ge 1 bolur, 4tön 4'tü, 3'tü kemitemiz, 4tön 1 çıkar. Biz özümüzün başçamızdı, 5 bölükçöge bölüp aldık. Alardın her biri 5'ten 1 bölükçögünü tüzüdük. Biz alarga жүгөрү, маш, гүлүч, гүл жана буудайды отургуздук. Биз ушуларды пайдаланып көптөгөн эсептерди чыгара алсак болот. Мисалы 5тен 1 бөлүкчөгө кошосуң 5тен 1 бөлүкчө. Барабар 5тен 2 бөлүкчө чыгат. Ошонун арасында биз 5тен 4 бөлүкчөдөн кемитебиз 5тен 1 бөлүкчөнү барабар 5тен 3 бөлүкчө болуп келип чыгат. Сонун.
бир топтон эң жакшы аткарган окуучуларды атасаңар, мен ошолорго белектерим бар экен. Мынакей, бак ал. Дагы ким катышты? Келчи кызым сага. Белимай, сен да катыштың. Азаматсыңар. Силердин топтон Айбике, келчи кызым сага. Сумая, мынакей сага. Мустафа, сен да катыштыңбы? Ал эми силердин топторго дагы өзүмдүн белектеримди берип коеюн. Манас, Айкокуль, Ильяс, Нурзан сага. Ушул топтогу окуучулар өзүңөрдүн бакчаңарды эң сонун кооздопсуңар, сонун аракет жасапсыңар. Мен эми баалап коеюн. Келчи Нурсулу, келчи кызым. Кел силер. Кел Эмирхан. Жума кыз. Азаматсыңар. Дагы ушинтип кайтсаңар, сонун белектерди бере алам. Кандай эмесе балдар, азыр биз кезектеги тапшырмага көңүл бурабыз. Маңдайыңарда ушундай эсептер чыгат. Эгерде жооп бере турган болсоңор, мен ошол силер айткан жоопту белгилеймин. Баштадык анда 10дон 9га 10дон 4 кошсок канча болот? 10дон 13. 10дон 13. Азаматсыңар. Карагылачы балдар бизге канча упай берди? 100 упай. Кийинки суроо. 10дон 8ден 10дон 3 алса канча болот? 10дон 5. 10дон 5. А бул жерде 10дон 5 барбы? Жок. Эми кайсы менен байланыштырабыз? 2ден. Эмне себептен? Ушуга жакын. Кыскартабыза 10дон 5 ал канчага барабар? 2ден 1ге. Эң сонун. Кийинки тапшырма балдар. 8ден 2ге 8ден 6ны кошсо канча болот? 8ден 8. Ал канчага барабар? 1ден 1ге. Эң сонун. 8ден 5ге 8ден 5 кошсо канча болот? А бул жерде 8ден 10 барбы? 4дөн 5. Кийинки суроо балдар. 6дан 5ден 6дан 2-ни алса канча болот? 6дан 3 деген бар экен берде. 4дөн 1ге 4дөн 2-ни кошсо канча болот? Экинчиси ушул. Ушул андакей. Азаматсыңар. Эми суроо калды окшойт. 4дөн 2ге 4дөн 2-ни кошсо канча болот? 4. Ал жооп бар бекен? 1ден 1. Балдар, демек биз марага жеттик. Эң сонун жооп бердиңер. Биз балдар бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүүгө карата берилген көптөгөн мисалдарды ооз эки чыгарабыз. Азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, демек биз бүгүн бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууну жана кемитүүнү өздөштүрүп алдык. Башкача айтканда, ким мага жооп берет? Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кантип кошобуз? Кандай жооп берчи Нурсулу? Бөлүмдөрүн өзгөртпөй жасаңыз, алымдарын кошуп коебуз. Азаматсың. Эң сонун. Демек балдар биз бүгүн бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууну жана кемитүүнү өздөштүрүп алдык. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан окуучуларга биздин баалоо баракчабыздан экен өз бааларын коелук. Кана биздин топтогу ар бирибиз топташыбыз кандай бааларды койду экен? Мына анда Бегимай өз тобундагы бааларды айтып койчу балам. Нагимага 5, Адылга 4, Багдөлөткө 4, Жасминага 5, Бегимайга 5. Азаматсыңар. Эң сонун балдар. Кана кол чапып коелук өзүңүзгө. Айбикеге 5 койдук, Сумаяга 5 койдук, Мустафага 5 койдук, Мартинага 5 койдук, Айбекеге 5 койдук. Азаматсыңар. Демек силердин топтор активдүү катышыпсыңар. Кана кол чапып Кана экен Нурза, силердин топтор кандай бааланды? Биздин топтон ушул Айкокуль 5, Ильясга 5, Манас 4, Орозгүл 5, Нурзат 5. Азаматсыңар. Кана өзүңүзгө кол чапып Эми силердин тобуңардан ким сүйлөйт? Хадиче баштачы кызым. Биздин топтор Хадиче 5, Жумагүз 4, Айседеп 5, Нурсулу 5, Жасмина 5, Эмирхан 4. Кана өзүңүзгө кол чапып эң активдүү катышкан топ болдуңар. Андай балдар, бүгүнкү сабакта эң активдүү катышкан балдар үчүн ыраазычылык билдирем. Баарыңарга рахмат. Эң сонунсуңар. Үйгө тапшырманы аткарып келебиз. Баарыңарга ыраазычылык айтам. Саламатта барыңар.